Тарыхчы Кыяс Молдокасымов илим изилдөө үчүн балдарына мурас калтырам деп эккен багын сатууга койгон. Илими изилдөөгө каражат бөлүнбөгөндүгүнүн айынан ушундай кадамга барууга аргасыз болгон. Бакты сатып алчу кардарлар чыгып, алгачкы баасы да бычылып калган. Илим жолунда 15 жыл өстүргөн багын эс алуучу жайга айлантам деген максатынан кечүүгө туура келген. 4 жылдан бери Кытайдан табылган архивдик документтерди кыргыз тилине которо албай, ошол улам мурдагы президентке, кийинки президентке кайрылып көтөрүп чарчап, тарых ошо боюнча токтоп калат окшойт деп тынчсызданып, ошол багымды сатыкка койгонум чын. Ошо жеттиби, үнүм Кудайга жеттиби, президентке жеттиби, иши кылып жазган каттарыма соңкусуна оң жооп берип, мына котормо иштерине 10 миллион сом, биз буга чейин карыз болуп, маян албай 1 жылга жакындап калды. Офистен чыгарабыз деп аткан Ишыгып Мурбас фондусунун иштешине 3 миллион сом бөлүп берди. 2019 жылы Кытай тарых изилдөө институтунун кызматкерлери кыргыз элинин байыркы тарыхына таандык архивдик материалдарды табышкан. Анда кыргыз эли биздин заманга чейинки 10 кылымдарда эле кездешкендиги, мамлекет кургандыгы, ал тургай чоң мамлекеттер менен эл аралык мамилелерди жүргүзүп келгендиги тууралуу жазылган. Акыркы жылдары тилемчилик кылып сурана берип тажаганман, ошол жерди сатканга бел байлап калган кардарлар бар. Эми азыркы бөлүнгөн акча деле бардык архивдик булактарды которуп, кошуна өлкөлөрдөн алып келгенге жетпейт. Мурас фондунун башкармалыгынын төрагасы Кыяс Молдокасымов Кытайдан табылган 10 000 бетке жакын архивдик документтерди байыркы Кытай тилинен азыркы Кытай тилине, андан кыргыз тилине которууну баштоо үчүн тийиштүү каражаттарды таап, жардам берүү өтүнүчүн келтирип, буга чейин президенттерге да кайрылган. Жакында гана президент Садыр Жапаровдон оң жооп болду. Табылгалардын тарыхый баалуулугун жана маанилүүлүгүн эске алып, президент Жапаровдун тапшырмасы менен президенттик фонддон 13 миллион сом бөлдүрүп берүү боюнча тиешелүү чечим кабыл алынды. Жакынкы арада аталган каражаттар Мурас фондунун эсебине которулат. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун айтымында археологиялык архивдик изилдөөлөргө эгемендик алгандан бери каражат бөлүнбөйт. Анын айынан окумуштуулар өз эсебинен изилдөө жүргүзүүгө аргасыз. Карызга батып, мал-мүлкүн саткан окумуштуулар болгонун айтат. Мындан улам өлкөдө илим изилдөө тармагы алсырап, аксап калган деген пикирде. Алматыда Казакстандын Валиханов атындагы этнология институту бар. Ага тарых изилдөөгө 1 жылга 1,5 миллиард тенге, же болбосо 175 миллион сом бөлүнөт. Археологиялык казууларга дагы мына бери дегенде эле 2 миллион доллардын тегерегинде каражат бөлөт. Кыргызстанда эгемендүүлүк доордон бери архивдик изилдөөгө дагы, археологиялык изилдөөгө дагы каражат бөлүнбөй келген. Архивдик изилдөөлөрсүз кандидаттык докторлук диссертациялар жакталып аткандыгы өтө өкүндүрөт. Өкмөт башчы ушул айдын башында өлкөгө пайда алып келген илимий изилдөөлөрдөн бийлик акча аянбай турганын билдирген. Дүйнөлүк банктан 10 миллион доллар макулдашылып жатканын да жарыялаган. Мында окуу жайлардагы окумуштуулар тармагы боюнча биргеликте иш алып барышы керектиги, ага карай каражат илим изилдөөгө деп түз которуулары белгиленген. Бұл өткен кылымдын 50-60 жылдарында гана археологик изилдөөлөр болгон. Ошондон бери дээрлик жок. Мына чүйдүн айрым жерлерин гана казып жатышат, башка жактар эле дың бойдон турат биринчиден. Экинчиден дың бойдон турбай жана бузулуп жок болуп кетип атат. Мезгил өз ордунда турбайт да, ошон үчүн биз айрым нерселерди изилдеп өз ордуна коюп калбасак, бул кийинки урпактар үчүн абдан кеч болуп калышы да мүмкүн. Өлкөдө окумуштуулардын 70% жогорку окуу жайларында сабак беришет. Ал эми илимге өлкө бюджетинен жыл сайын 500 миллиондун тегерегинде каражат бөлүнүп келсе, быйыл 700 миллионго көбөйгөн. Бирок ал дагы аз экенин айтышат. Кыргызстанда 1500гө жакын илимдин доктору, 5500 илимдин кандидаты бар. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.